Анан азыр угуп атам, ЧИКИС кантип омбудсмен болот деп. Эми ЧИКИС бул эмне? Жана игилде болгон уюм бу. ЧИКИС десе эле бул эмне? Бул мындайча айтканда баягы адамга жакпаган, коомчулук терс кабыл алган бир уюмдай, ошол уюмда иштеген адамдарга ушундай мамиле, бул чынын айтканда мен муну менен макул эмесмин. ЧИКИСтер бул дайыр жол бир сөздү келтирип кетейин. Улуу адам укугун коргогон академик улуу адам бар болчу. 90-жылдарда каза болду. Андрей Дмитриевич Сахаров деген. Бул ошол КГБдан кичине запкы жеп калган да СССР учурунда. Мындай диссидент болуп, адам укугу маселесин көтөрүлүп, кийин СССРдин депутаты болуп, союз курардын алдында ошол Кремльде трибунага чыгып, союзду сындаганда ошондо айтты: союзда бир эле институт, бир эле мекеме, бир эле орган түз жакшы, эффективдүү, мыйзамдуу иштеген бул улуттук коопсуздук кызматы, то есть КГБ СССРде ошо киши баа берип кеткен. Мен ошол баа менен өзүм сыймыктанам. Мен ошол КГБде иштегеним менен сыймыктанам. Мен ошол мени КГБ ушул билим бергенине, Москвада, Минскиден, башка шаарларда окуткан ошо билим бергенине сыймыктанам. Мен ал билимди эгер адам өлтүрүүгө, террористтикке, баңгизат менен алектенгенге, коррупциялык жол кылмыштар менен алектенгенге пайдалансам, анда бир жөн. Бүгүн мен ошол ошол өз учурунда мен алган билимимди, тажрыйбамды адам укугун коргогонго, эркиндигин коргогонго мен ошого жумшайын деген ушул ойдо иштеп атам.